Буга чейин Талас облусунда салыктан чогулган каражаттын жарымы республикалык казынага чегерилсе, 50% жергиликтүү бюджетке түшүп келген. Бирок быйыл шаардык казынага акчанын 70% бөлүнүп, анын эсебинен бир топ көйгөйлүү маселелер чечилген. Кошумча быйыл бюджет өсүп 134 миллион сомдон ашкан. 2018-жылы көбүнчөсү көчөлөрдү жарыктандырууга көңүл бурулса, быйыл парктарды жана эс алуу зоналарын жашылдандыруу жана жакшыртуу боюнча план иштелип чыккан. Жергиликтүү ишкерлер саны көбөйгөндөн байланыштуу биз ошо 10-12 миллион акча каражат дагы бюджетке түшүрүп атабыз. Эми албетте акча каражатыбыз көбүрөөк түшкөн сайын биз дагы жумушубуз көбөйт да. Мына былтыр болсо биз жанагы Талаш шаарыбызга жарыктандырууга көңүл көбүрөөк бурсак, быйыл аботтоо иштерибизге көңүл буруп атабыз. Себеби деген мына биздин өзүбүздүн борборлук көчөлөрүбүздүн аянттарын оңдоп атса, ушу центрден баштап четке чыгып атабыз да. Талас шаарынын дотациядан чыкканына 4 жыл болду. Жергиликтүү администрация инвестиция тартуу иштерин жүргүзүүдө. Мындан улам калаада соода түйүндөрү жана көп кабаттуу үйлөр салынып жаткан чак. Эң башкысы аракеттин аркасында салык түшүп, жергиликтүүлөргө жумуш орундары түзүлүүдө. Таластын мэри быйыл 120 киши иш менен камсыз болоорун убадалаган. Инвестицияларга дагы көңүл буруп атабыз. Анан частный бул жана жеке ишкерлердин инвестициялары абдан чоң роль ойнойт. Анткени биздин дагы Талаш шаарыбызда көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Алан тышкары ишкерлер дагы өнүгүп, мына ресторан, борборлук торговый центрлер деп коебуз, ошолордо дагы магазиндер, чоң ишкерлер ачылып атат да. Ал болсо бул салык катары да төлөнүп атат. Алан тышкары дагы биздин жумушчуларыбыздын орундары көбөйүп атат да. Белгилүү болгондой, Талас облусунда калк жер иштетүү, тагыраагы төө бурчак өстүрүү менен алектенет. Бирок азыр аталган дандын түшүмдүүлүгүн арттыруу зарылчылыгы пайда болду. Ал үчүн үрөндү толугу менен алмаштыруу кажет. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевдин айтымында 2 жыл ичинде 57 000 гектар аянттагы төө бурчак үрөөнүн алмаштырууга болот. Мындан тышкары $17 000 дандын 12 сорту Түркиядан алынып келинген. Фасолдун уругун Жакшынакайга элге берсек, алар деле бизде деле мына күзүндө фасолдун баасы түшүп кеткенде областта ызы чуу болуп атпайбы, көп жаман негативдер айтылып атат. Губернатор жанагы доляга отуруп алат. Нет такого. Просто жанагы урожайность жок, 1 тонна фасоль алат, 1 гектар жерден 1 тонна фасолдун расходу 25-30 миң болуп атат. 30 миңге сатсаң, что там имеешь? Илайт да любой эле дыйкан. Ошон үчүн биз мына урожайность азыр колго алдык. Урожайности көтөрүп берсек, биз хотя бы 12 тонна эмес, бир 4 тоннага чыгарып берсек, дыйкандардыкын. Эми ошону эсептеп көрүңүз, уже на цену влиять не будет она. 50 сомдон, 30 сомдон болсо деле, мисалы үчүн, 1 гектардан 1 тонна фасоль алсаң 30 миңге сатып атасың, а эгерде 4 тонна фасоль алсаң 120 миңге сатып атасың. Бүгүнкү күндө облус боюнча ишкерлерди колдоо жана бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери жүрүүдө. Төө бурчакты тазалоо үчүн бир топ ишканалар курулуп, аталган продукцияны кайра иштетүү жана көбөйтүү максаттары бар. Ушу тапта төө бурчактан 2000 банка крем өндүрүлө баштады. Келечекте шоколад, балмуздак чыгаруу пландалууда. Чынара Нурсеитова, Бегимай Жаныбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.